Салам достор, бүгін біз қыштақта бір күн ең уникалдуу айылға келдік. Дегенім, бұл айыл өзі Алай районының қарамағына қарайды, бирок жайгашкан жери Кара Суу районунун таг ортосу. Кайсы айыл деп турсаңыз, бүгін біз жаңы Алай айылындабыз. Дагы бир рет эскертем, бұл айыл Кара Суунун ортосунда, бирок Алай районуна карайт. Бүгін біз адаттагыдай бул жерден дагы бир кыз менен айыл тааныштырабыз. Ал кыздын аты Нурзада. Biz Нурзада менен буга чейин телефон аркылуу байланышканбыз. Салам, кандай? Денсаулык иштер, окууларың жакшыбы? Жакшы, рахмат, өзүңүз кандайсыз? Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы келип алдык. Бирок видеолордун уруксат алып чыктыңбы? Биз бара ал десек, өзүм эле сурап чыгам. Жолубуз бул жакка жаман дедик. Биз жакын үйгө жетиш бир аз жолу жакшы эмес, ошон силерди бара албай үйдөгүлөрдөн сурап, кыштакты айылыбызды көрсөтүп келейин деп сурап чыктым. Азыр биринчи эле неден баштайбыз айылдын кире беришинде? Айылдын тарыхы, мисалы, көрүүчүлөргө кызык болуш керек айылдын тарыхынан. Ошолорду ким айтып бере алат? Айттар эле ошондон баштайлы. Айылдын тарыхын ушул айылдын айыл өкмөтү, менин тайтам болот, өзү жакшы билет, маалыматтарды атаканык, тайтам айтып берет бизге. Анда айылдын тарыхын алгач билип алып, андан ары жашоо менен таанышайлы. Андан ары айылда эмне кылабыз, иштер боюнча силерге кеңири маалымат айтып берем. Саламатсызбы? Келгиле. Келдик. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Өзүңөр туш келдиңерби? Отура берели, Да, куш келипсиңер. Кандай максаттар, не деген маселе? Биз Кыштакта бир күн деген программа. Ошол айылдардын тарыхы жөнүндө, айыл элдин жашоосу жөнүндө тартабыз. Анан бүгүн ушул Жаңалайга келип калдык. Куш келипсиңер? Жаңалай жөнүндө тартып жүрөбүз. Анан сизден ушул эмне үчүн Жаңалай, качан отурташ башташты элдер? Ошол жөнүндө сизден маалымат алалы деп келип калдык. Эми Жаңалай айыл өкмөтүнүн тарыхы ушу 60-жылдарга келип такалат. 60-жылдардын аягынын башында 50-жылдын аягында Алай районунда мал багып, Ош шаарына келип мал тапшыруу мезгил болуп калган мезгилде оякта ошол жакта айдап келген малдардын бардыгы 10 күндө, 15 күндө айдап келгенден арыктап, мясканаты өчүт болуп туруп, бир топ салмактарын жоготкон мезгилден ошол жерге Кара Суу районунун жери алып, Алай районунда биринчи межхозяйственный откормочный база курулган экен. Районда канча чарба болсо, ошол чарбанын чогултуп туруп, алып келип ушерде багып, дамалтып, дем алдырып деген мааниде айтылды. Багандан кийин этке тапшырып, мамлекеттин пландан кутулуп турган экен. Ошондон кийин жер алынып, өзүнчө чарба уюшулуп, биринчи ошол Жипром деген чарба уюшулган экен. Алай райондук Жипром деген чарба уюшулуп, ошодон бери мына 95-жылы, 96-жылы Союз таркап чарба жоюлган мезгилде өзүнчө айылдык кеңеш, Муза Гүлча айылдык кеңешинде турган,
айылдык кеңеш болгондо жаңалай ат коюшуп элдерибиз. Алайдын жаңалайы болсун бул. Алайлыктарбыз деп анан жаңалай деген ат коюлуп 96-жылдары биринчи кеңеш айылдык кеңеш түзүлүп 96-жыл кеңештен кийин ошо айыл өкмөттөр пайда болгондо жаңа айылдык өкмөт деп. Ошондон жаңалайдын айылы ошол тарых ушудан келип чыкты. Демек 60-жылдардан баштап отурукташып калды. Анан кийин уже чарба болгондон кийин Алай району бул жерди постоянно пайдалана бергенден кийин элдер оттап чарба болуп калгандан кийин постоянно ушундай болуп калганда. Дээрлик бар Алайдан көчүп келген кайсы уруулар жашайт? Бу жерде негизинен Алайдан деле, Алайдан бар, Кара Суудан бар, Советтен бар, көп жерден бар. Негизги 70-80% Алайдан келип калган. Чертүстүрөдөн, ат көрүм мезгилде келип калгандар, жер көчкүдөн келип калган элдер жайгашып калышканда. Улуттар кандай, кайсы улуттар? Эми бул негизинен көпчүлүгү кыргыздар 98%, 99%. Анан ушу Күрт улутундагы 15 семья бар. Күрттөр бар, Күрттөр бар. Кыргыз жокшат. Алар биз менен тууган болуп калышкан. Биз менен аралашып эле Жашап кадимкидей биздин арабызда кадимкидей биздей болуп жашап, биздей тең ата болуп жашап атат. Баары Кыргыздын салтын колдонушат. Салт колдонушкан. Жакшы. Эл эмне менен тиричилик кылат? Негизги нерсеси. Булар негизги маселе бу жерде көпчүлүгү талаачылык маселе бар. Баягы бир 675 гектар айдоо жерлери бар. 200 гектардан ашыгыраагы суулуу жерден пайдаланышат. Мал чарбасы бар. Негизинен талаачылык менен. Анан ош жакын болгондуктан көпчүлүгү жери жок, үлүшү жоктор көбүнчө Ошто барып иштеп келип жүрүшөт. 11 километр Ошко. Биз 20 автобус каттайт, ошону барып келишет. Эски тарыхый имараттар же башка нерселер? Эми башка деле жаңы чарба болгондон кийин бунда андай эле башка бир тарыхый нерселер жок. Рахмат ага, бүгүн сонун биз үчүн эң керектүү, пайдалуу маалыматтарды бердиңиз. Айлыңыздар өнүгө берсин, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Мейли жакшы баргыла. Жолуңар байсалдуу болсун. Чоң рахмат. Азыр айыл өкмөттөн жакшы маалыматтарды алып чыктык. Эми айыл жөнүндө сен өзүң деле жалпы айтып бере берсең болот. Ошо айылыбыз айтып өткөндөй эле 2 айылдан турат. Бир айыл өкмөт, Жаңалай айыл өкмөтү, Жаңы Алай айылы жана Жаңарык айылы болуп экиге бөлүнөт. Анан негизи баары биригип 4,5 миң калк жайгашкан. Мисалы бул Жаңалайда 2,5 миң калк бар бизде. Учурда анан мектепте билим алышат. 11 класска чейин мектебиз 600 жакын киши бар. Негизи шаарга жакын болгон үчүн көп айылдагы тургундар балдарын шаардагы мектептерге беришет. Бул жакта азчылык эле окутушун. Көп эле окуп, бирок шаарга да беришет да. Мүмкүнчүлүк бар. Анан жетишкендиктериңер жөнүндө деле айтып берсең болот. Жетишкендиктерибиз мисалы биринчи эле жетишкендик мисалы мектепке барабыз, мектептен башталат го. Мектептеги билим сапатыбыз жакшы, негизи Алай району боюнча жакшы орундарды ээлеп, жакшы алдыңкы катарда турабыз. Көбүнчө бизде волейбол боюнча жакшы ойношот. Биздин айылдын балдары көп эмелерде жеңип келишкен. Ошолор боюнча так маалыматым жок экен, бирок негизи атыбыз чыгып келет да. Ушул эски мектепте окугансыңбы сен да? Мен да окудум эле, ушул мектепте окуганмын, эски мектепте. Азыр болсо жаңы мектеп түшүп атат, өзүңөр көргөндөй эле. Бул дагы ушу жазга берилет. Жазга берилет. Жаз мезгилин күтүп атабыз. Жаз келсе эле бүтөт. Жаз келсе эле бүтөт. Мектепте окуп жүргөндө ушул жактарда ойносоңор керек, э? Мектепте окуп жүргөндө ушул жерде ойнойт элек. Айтып атпаймынбы, жазында, жазында, күзүндө мындай эшикте эле ойносок, топторду, футбол. Кышында болсо ушундай кардан мындай сыйлактап элек. Бул жакта да бизде дөң деп коебуз, ошондой дөң бар. Бул жакта өзүңөр көргөндө ошол жерден сыйлактап ойнойт элек балдарыбыздар.
Достор, біз азыр Нұрзадан үйіндеміз. Анын ашханасына кирдик. Бүгін бізге өзгөчө тамак жасап берем деди. Не деген тамак эле? Азыр биз негизи казактардын тамагы дейт, нан салмай деп биз аталганбыз, бирок жаткан төө деп аталат. Жаткан төө. Тамактын түрү. Камырдан, эттен жасалат. Жаткан төө. Жаткан төө. Неге жаткан төө? Неге дегенде камыр менен камыр тамакта мантыга окшош эле, биз билген манты окшош эле кылып кесебиз камырды, анан бирок тамакты жаткырабыз деп коем, ошон үчүн жаткан төө. Төөгө окшош болуп калабы анан жаткырганда? Жок, төөгө деле окшошун байкаган жокмун, бирок ошентип аталат экен. Неге нан салмай деп атап алдыңар? Нан салмай дегени ошол силер көрүп тургандай фаршты биз кууруп, даярдап алып, анан ошол камырга салып анан жейбиз да, ошон үчүн нан салмай. Ичине салып жеген үчүн. Процессти бирден көрсөтүп, жасаганча айтып бере берсең болот да, кандай кыласың? Биринчи эмне кылабыз? Неден баштайбыз? Азыр биринчи мына этти туратабыз. Кубик формасында тураш керек да негизи. Анан пиязды кууруп, этти кууруп, картошканы да салабыз, майдалап, силер көргөндөй, анан суу куюп, мындай бышырып алабыз да. Ыңгайлуу болуп. Тез эле жасап турасыңар бул тамакты негизи? Бул тамакты негизи мага жеңем үйрөткөн. Биз үйдө тез жасап турабыз, анан бирок кошуналарыбыз деле, башкалар деле келип таң калышат да, эмне деген кандай депчи, жеп кетишет атай. Бирде-экиде кылгандар канча окшошпойт. Ошондуктан кетпейм да. Сен жасаганын көрүп, буюрса көрүүчүлөр дагы үйүндө жаткан төө жасап жешсе керек мындан кийинчи. Бардыгын баштан аяк көрсөтөбүз, анан жасап жеп көрсө болот. Шаштырып, өлчөмдөрүн билип алып. Азыр май да кызып калды, биз этибиз туралып кызабыз. Сага бир нече суроолорум бар. Мен ушул сен тамак жасап жооп бере бер, мен бере берейин, Баары. Бул жердин айылдын өзгөчөлүгү эмнеде эми башка айылдардан? Башка айылдардан өзгөчөлүгү биздин жаңалай эли негизи айтып өткөндөй эле көп алайлыктар дедик го. Ошон үчүн алайлыктар ынтымактуу, бири-бири менен тез катышып турушат, жакшылык жамандыкта. Бири-бирине мисалы той биресе өткөрсө, сөзсүз түрдө кошуналар эле жумушту, кызматты өздөрү алышат да. Үйүндөгүлөрү көп эч нерсе деле кылбайт. Мисалы башка жактан туугандары жоңона конок болуп, биздин бүт кошуналар баардыкты өздөрү бүтүрүп коюшат. Ошол нерсени билем да. Стадионго киребиз. Бизге да жардам беришет. Жакшы. Жаңалайдын таңы эмне менен атып, эмне менен түш болуп, эмне менен кеч кирет? Эрте мененден баштап. Айылдын эли көбүнчө мал карагандар деле бар. Мал, кой, уй, тоок, жылкы да. Негизинен мал көп, бирок анан кой да багышат. Эрте менен аларды жайгарып, өздөрүнүн мисалы биз өз мал карабайбыз да. Ошого билбей экен, бирок өздөрүнүн иштерин малга тиешелүү нерсе билип жасашат. Анан жасап үй тиричиликтерин кылышат. Жумушка кеткен, жумушка, мектепке барышат, жөнөтүшөт. Анан эрте менен ошентип күн өтөт. Азыр болсо бул пияз менен этти биринчи кууруп салып алабыз. Кадимки эле башка тамактарда деле кууруп, кызартып салат го, ошондойго эле. Бирок көп кызарткан болбойт, анткени этти көбүрөөк кууруйбуз да, ошондо пияз күйүп кетиши мүмкүн. Демек курамында эт, пияз, картошка, ошо анан камыр болот. Камыр. Азыр негизи мен бардык жумушту сага жасашып жардам беришим керек эле, бирок мага эч эле тийбей атат. Анан башка мезгил болгондо мүмкүн талаа жумуштарын жасап бермекмин. Айыл эли эмне кандай дыйканчылык кылышат, эмнелерди эгишет? Айыл эли негизи буудай эгишет, арпа, мака эгишет. Мака, жүгөрү. Анан помидор, бадырың деле эгишет. Бирок көп эмес, кээ-бири гана. Алар деле өздөрү үчүн болушу мүмкүн. Анан бирок помидорду көп эгип саткандар бар. Мисалы күзүндө салат жасайбыз го, кышкыга, ошондо биз өзүбүздүн айылдан чыгат помидорлор.
ошой кууругандан кийин картошканы салабыз, андан кийин бизге камыргада өчүп келет да. Биз бир аз жакшы жайылыш үчүн эртерээк камыр жасап коебуз, бир аз так жеп анан. Так жеп, тыныгат деген мааниде. Жакшы жайылат да, оңой жайылат, тез. Канча саат мурда? Саат деле эмес, бир 20 минут. 20 минут мурда. Азыр бул камырды мантыга жайгандай эле ошондой андан бир аз калыңыраак жайсак болот. Ошондой эле формада жайып, ошондой формада кесебиз. мен дайым бир суроону берем да. Ушул айылга мен күйөө ала болуп калсам, мени эмнелер күтөт? Күйөө алган кантип сынап аласыңар? Же өзгөчө салтыңар барбы? Күйөөлөргө болгон мисалы сый-урмат жогору бизде, өзүмдүн баласындай жакшы көрүп, баары сыйлашат. Күйөөлөр келгенде жумуш деле кылып атай, бир иш деле кылып атпайт. Биз андай деле. Мен жездемдер деле антпейбиз, биз деле. Кадимкидей эле. Кадимкидей эле. Жакшы. Калың канча? Калың турмушка чыккан эжелер айтат. 100 миң алдым, 150 миң ошол. Акча дагы мал жандык дегендер барбы? Алар кой беришет экен. Мисалы бата тойдой ошого. Мисалы бирок Сен толук акча эле. Эң башкысы акча. Акча роль эмес. Кыздарга чектөөлөр барбы? Ошол боюнча айтсаң болот да. Айылда турмушка эрте чыккан кыздар жок да, жок эсе да. 22-23 жаштан нарыгы көп эле. Мисалы эле айтып өткөн болсок, баягы башкалар 18-19 жаштан эрте эле турмушка чыгышат да, бирок бизде көбүнчөсү окуйт. Окуп баары эле жогорку окуу жайында окуп бүтүп, анан турмушка чыгышат. Биз дагы таң калабыз да, жаңы айылдын кыздары кечирээк турмушка чыгат дейт да. Мантыга турагандан чоңураак эле турайбыз, бирок анча чоң эмес. Канчалык чоң эмес, орточо. Орточо эле көрсөңүздөр да. Турзада күйгүзүлөт. Азыр биздин дайыр болуп калды. Анан куруп, азыр суудан өтө аш көп эмес. Канча? Дайыр болуп калды? 30 минут өттү. Жарым саат болуп калды. Биздин тамагыбыз дайын болду. Өзүңөр көргөндөй. Ичинде төө жатат. Ичинде төө жатат. Камырларым да жатып бышат, ошон үчүн жаткан төө окшойт деп коем. Азыр камырларды өзүнчө бир тарелкага бөлүп, фаршты өзүнчө. Сен муну кимден үйрөндүң эле өзү? Негизи муну жеңемден үйрөнгөм. Кайсыл жактан эле жеңең? Себеби бизде мындай тамак жок. Жеңем ошо негизи казактардын тамагы деп калышат. Ошондо жеңем Казакстандан үйрөнүп келген окшойт. Мындай болуп бышат да, баягы соусун үстүндө дымдалып. Демек эң маанилүү жерине келиппиз. Ооба, жегендин ыкмасы да башкача деп айттым го. Биринчи салабыз. Камыр салабыз. Бир камырды. Мындай болуп тарелкага алып бөлүп берип коебуз да, өз калашынча ошондо алып жейт. Бул жактан эме салабыз. Фарш. Фарш салгандан соң муну оройбуз. Демек, муну оролгондо баягы ушундай эмеге окшош болот окшойт. Төөнүн өркөшүнө окшошпу? Ооба, кармап туруп алып, устейп жейсиз. Көрөлү. Өтө. Ысык, өтө ысык болот. Өтө ысык болот. Ысык жеш керекпи? Бир аз музат жеш керек, ысык ден соолукка зыян. Сон казактарды дагы ушинтип көргөм, 5 бармактын камырын ушундай кескен. Негизинен дагы
Бешбармакка жакыныраак. Ошол эле Гүлчатайга деле окшош экен. Анан Мантыга деле окшош экен. Мантыга окшош. Универсалдуу тамак окшойт. Тез жана бат эле жасалат. Өтө тез жасалат. Окей, урматтуу достор, сиздер да үйүңүздөрдө ушинтип жаткан төө жасап жеңиздер. Биз дээрлик баарын көрсөтүп бердик. Мен сиздер менен коштошпойм. Мен жөн гана азыр кадр сыртында жаткан төө жейбиз. Мырзада, сага чоң рахмат. Бүгүн Жаңалай айылын тааныштырууда бизге чоң жардам бердиң. Айылыңа да салым коштуң десем болот. Чоң рахмат. Майлиңиздер, рахмат сиздерге дагы келип конок болуп кетип туруңуздар. Тамак жакты сизге. Эң сонун өзгөчө мындай тамакты жеген эмесмин. Аты дагы өзгөчө экен. Майлиңиздер, жакшы барыңыздар. Узатып коеюн. Майлиңиз. Мынакей достор, бүгүн биз өзгөчө Кара Суу районунун аймагында жайгашкан, бирок Алай районуна караган Жаңалай айылы жөнүндө сиздерге кенен айтып берүүгө аракеттендик. Кыштакта бир күндүн кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.